Bir, iki. İki oğurgan sasına varken. Bu sasnalar qaragala. Kaç qanday to'qoy. Men bu qiyqirib, barına asılıp, ötkönde Bobek Acıkeyip şu qırğa turalıb qiyqirib, ay, Acıkeyip kegетін to'qoyun черный усташ жеп атса, сосновый, тиги шамшының қоқтысына жатып алып қымыз ішіп жатасың депчи. Қиқырып отырып, былтыр қидырған ұшты қойды. Көп кісілер ойлайды осылай. Жөнді қиқырып береді депчи, мына результатқа жеткізелім. Оруны аябаш керек. Ору сені ешқашан аябайды. Орулы бақ уже бұл нелечемей. Бишкектің шаарында мен аңлап көрдім. Бишкектің Сартовский, Узбекский усач қаптап кетті, қаражы қағач, тал, көктеректен бері кіріп кетті да. Анан Айбек Жунушалиев ошол жолго барыш керек, бул оорулуу бакты кыйыш керек. Кыйып кана кутулбаса, башкача жол менен кутулбайт. Шаардын 80% каптап кетти. Ошол кыйышына тоскоолдук кылбагыла Бишкектин эли. Мына көргүлөчү кыргыз элим. Чирип аткан токой. Бир гана жол бар экен. Бул Усачтан кыйып гана өртөш керек экен. Усач кирип кеткен бактар бул заразный очаг, фабрика паразитов. Ошону туура түшүнгүлө. Айбек Жунушалиев канчалык эртерээк кыйсаң, ошончолук эффектин, ошончолук эртерээк сактайсың да. Шаардын токойун Бишкектин кыражыгачына Узбекский усач талкалап турган бактарды токтотпой, бирок кичине күзүндө кый, күзгө чейин эптеп чыдагына, күзүндө да личинкаларды чытасын, сплошно кыйып туруп эле өртөп салгыла. Ошентип гана кутуласыңар. Башка жол жок. Бүт дүйнө ошондой болуп кутулат. Мисалы Америкада жылга 5 миллион каман атат. Пулемет менен, вертолет менен атат. Мына жакында 17-27 миң жылкы болуп кетти эмеде. Австралияда өкмөт чечим чыгарды, вертолет менен атабыз деп. Казакстан Эмполонун колуна түшүп калган, бөкөнүн баарын каптатты, не бир түрлүү оору менен ооруп атат бөкөндөр. Мындай мамлекет чечкиндүү болуш керек. Анткени эпизодия высокий степень заражения токой. Бул токойду кырып гана жок кылат да. Мына мен кегети капчыгайында 2 күндөн бери мониторинг кылып атам. Долонолорду, каражыгачтарды, сплошной бактарды жеп атат да. Ал жөнүндө эми тревога көтөрүп, эми ал жөнүндө иш алып барам да. Биз Кыргызстан элибиз өзүбүздүн жашоо самосохранение, инстинкт, иммунитетибизди жоготпош керек. Толерантность деп отуруп, бул толерантность деген сөз эмне деген сөз? Бул иммунитетти жоготуу. Бул жанагы биздин депутаттар улам бир өлкөгө барып келсе корком деп атпайбы? Ошоко барып келип ошолордун закондорун кийирип отуруп, биздин мыйзамдар чаржайып болуп калды. Ревизия кылган киши жок. 8 баласы бар кишини камап атышат эркектерди. Анын балдын бар келечеги чабылат, эч кандай жумушка албайт. Аябай көп жестокий закондор кийирген. Бул закон биздин миллиарды бар же бир 400 миллиону эли бар кишиге иштей турган закон. А биздин 5 миллион красный книжник кызыл китепке кирген аз сандагы кыргыз элиме бул закондор болбойт. Бизче башкача өзүбүздүн баягы иммунитетибизди жоготпой, өзүбүзгө жарашыктуу салт, өзүбүздүн жолдор менен кетиш керек да. Ошо кыргыз элим. Айбек Жунушалиев мына токойлорду көрүп атасың. Бишкекти сактап калыш үчүн ошондой чараларды азыр пландап, тактап, кайсы бак кандай күрөшөбүз, анан кыйгандан кийин түйүн омкоруп кетип, кандай көчөттү кесип уже зеленкоз на берегу
planlarına tüsküre.